Район борборунда жайгашкан базар кургон айыл өкмөтү шаар макамына ээ болду. Эми мында мэриянын аппараты уюштурулуп, шаардык кеңеш түптөлөт. Айылдарда мурунку айыл башчы кызматы жоюлуп, өзүнчө кварталдык комитеттер уюштурулат. Мындан сырткары мэриянын алдында муниципалдык ишканалар да түзүлмөкчү. Маданият тарабына, мына элдерди эс алуу тарабына дагы көңүл буруш керек. Бизде Үсөн Сыдыков атындагы парк бар. Ошол парктын ичинде балдар ойноочу жайларды уюштуруу маселеси, шаарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу боюнча жана Зеленстрой деген ишкананы түзүү боюнча, ушул боюнча маселелер биздин ушул социалдык экономикалык өнүгүү программабызга киргизилет. Шаар статусун алуу демилгеси 2012-13 жылдары көтөрүлүп, айрым талаптар аткарылбагандыктан токтоп калган. Ал учурда аймактагы көп кубаттуу үйлөргө ичүүчү суу чыкпай, саркынды сууларды тазалоо системасы да иштебей турган. Акыркы жылдары долбоорлор менен көп кубаттуу үйлөрдө шарт жакшырып, борбордук стадион да реконструкцияланган. Эми шаар талабына жооп бере турган инфраструктура түзүлүшү керек. Борбордук көчөлөрдүн кеңейтүү маселелери, автоунаалардын тыгын маселелери болуп турат. Ушул маселелерди унаа токтотуучу жана парковка жайларды бир мыйзамдаштырып, муниципалдык базарыбыз бар. Ошол базардагы соода түйүнүн иштеткен жарандарыбызга ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү жана башка ушундай бир топ коммуналдык маселелерибиз бар. Базар кургон айыл өкмөтүндө ар улуттан куралган 43 000 адам жашайт. Айыл аймак 7 айылдан туруп, 10 мектеп жана 12 бала бакча бар. Бул аймактарга эми кеңеш айыл өкмөтүнүн Совет айылы жана Кызыл Орто Сай жаңы конуштары кошулду. Мындан улам бул айыл аймактын бюджети менен катар саны да кыскарып жатат. Бирок айыл өкмөттүн административдик имараты шаардын аймагында кала берет. Кеңеш айыл өкмөтүнүн бюджети бүгүнкү күнгө караганда өзүнө-өзү каржылоосу жогорулайт деп. Анткени Совет айылы, Кызыл айылы шаар статусун алып базар кургон шаарына өткөндөн кийин алардын үлүш жерлери кеңеш айыл өкмөтүнүн пайдалануусунда калып, салыктарын кеңеш айыл өкмөтүнө төлөп калышат. Учурда Кыргызстанда жалпысынан 31 шаар бар. Анын ичинде 2 шаар республикалык, 12 облустук жана 17 райондук мааниге ээ. Алардан 29 шаар өзүн-өзү каржылай алат. Аймактар ирлештирип, оптималдаштыруу жүрүп жаткан чакта кошумча шаардын жаралышы бюджетке чыгым алып келбейби деп кооптонгондор да жок эмес. Шаар дегенден кийин шаар дегенде белеси бар депчи. Мына Сузакты да шаар кылабыз деген экен, алар отказ кылыптыр деп уктум да. Анан биздикилер сүйүнүп кетип алышыптыр да. Эми шаардын шаардай белеси бар, налогдор кымбаттайт. Ошо тамарка налогдор шаарда жашаган үчүн шаардыкындай төлөйт, айылдыкындай кылып төлөбөйт. Базарыбыз кымбаттайт. А базар кымбаттагандан кийин элдин агымы келбей калат да. Шаар статусу өзгөргөн аймакта салык төлөмдөрүнө болгон баа 5 эсеге чейин жогорулайт. Социалдык мекемелерде иштеген мамлекеттик кызматкерлердин эмгек маянасы айылдыктарга салыштырмалуу төмөндөшү мүмкүн. Бирок жергиликтүү бюджеттин кирешеси көбөйүп, быйылкы жылы 100 миллион сомго чыгаруу пландалууда. Бул Токтогул, Кадамжай жана Кайыңды сыяктуу шаарлардын жашоо көрсөткүчүнөн жогору турат. Шаар болгонубузда, конечно, бизде маданият деген өнүгүш керек. Шаар болгондон кийин бул жерде элдин жүрүм туруму, көз карашы, шаарга болгон көз карашы өзгөрөт. Биз жогоруга кайрылбастан эле эми шаар статусу берилгенден кийин уже өкмөттөн дагы башкача көңүл бурулат. Бурдагы айыл округу эмес да уже. Ошолорду эсепке алганда жакшы эле. 11 апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо Базар кургон шаарында биринчи жолу партиялык тизменин негизинде өтөт. Мында 31 депутат шайланып, коалициялык көпчүлүк мэрди жана орун басарларын тандайт. Кыргызстанда жалпы 453 айыл аймак болсо, алардын ичинен 380 айыл өкмөт дотацияда. Руслан Калматов, Шерзат Агамбердиев, 7 канал.